Демилгеленип жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоору, тагыраак айтканда Конституциянын жаңы редакциясынын долбоору коомдук талкууга кечээ күнү коюлду. Ал азыр парламенттин расмий сайтында илинип турат. Ал арада баш мыйзам маселеси кечээден тарта коомчулукта абдан бир кызуу талкууланып жатат. Айрымдар анын авторун издесе, дагы бири андан кемчилик издеп жатышат. Саламатсыздарбы? Ой пикирдин бул жолку чыгарылышында биз дал ушул баш мыйзам конституциялык реформанын алкагында сөз кылабыз. Берүүнү мен Хаматур Шергазиев алып бармакчымын. Ал эми биздин бүгүнкү талкууга коомдук жана саясий ишмер Тойгонбек Калматов, Жогорку Кеңештин депутаты, вице-спикер Мирлан Бакиров жана жаш активист Замир Айылчиев катышмакчы. Саламатсыздар мырзалар, студияга кош келипсиздер. Мынакей кечээ күндөн тарта баш мыйзамдын жаңы редакциясы коомдук талкууга коюлду. Бүгүн кызуу талкууланып жаткан маселе баш мыйзамдын автору ким деген маселе абдан кызуу талкууланууда. Деги эле баш мыйзамга автор болушу керекпи? 2010 жылдан берки практиканы ала турган болсок, мына ушул 2010 жылда Конституциянын автору катары биз Тикебаев Өмүрбек Чиркешевди карап жүрөбүз. Ал эми ага чейинки баш мыйзамдардын автору ким болгон дагы, анан бүгүн демилгеленип жаткан баш мыйзамдын автору ким? Мирлан Сакбекович, сизден баштайлычы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баш мыйзам тегерегинде кызуу талкуу жүрүп жатат 2 күндөн бери. Бул дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Албетте талкуу болуш керек. Демек, ал жерде талкуулай турган эртеңки мамлекеттин башкаруу системасына, экономикасына, саясий, экономикалык кырдаалга таасир эте турган маанилүү маселелер камтылган. Баш мыйзамдын автору бир депутат же бир кыска топ болуш мүмкүн эмес. Албетте бул баш мыйзам болгондон кийин мунун тегерегинде бүгүн эле эмес, кечээ эле эмес, буга чейин дагы талкуу болуп жүргөн учурлар себеп болду. Процесс тездеп кеткенде акыркы мына октябрь айында болгон кырдаал түрткү берди. Кечээ талкуу учурунда айтылгандай 40-50 тегерегинде баш мыйзам долбоорлору каралыптыр. Ошонун арасынан иргелеп отуруп, мисалы биз дагы депутат катары өзүбүздүн сунушубузду айтып келгенбиз. Мен мисалы шайлоо системасы жана Жогорку Кеңештеги депутаттардын саны боюнча шайлоо учуруна да бул маселени көтөрүп келгенбиз. Мына ошол көпчүлүктүн, коомчулуктун пикирлерин эске алуу менен жаңы долбоор чыкты. Албетте бирдиктүү пикир бүгүн дагы жок, коомдо дагы жок, ошондой эле парламент ичинде дагы жок. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бүгүн бир ай ичинде кызуу талкуу жүргөн соң, ошол түшкөн сунуштардын баарын эске алуу менен Конституциянын долбоору мыйзам менен сунушталган Жогорку Кеңеш тарабынан. Ал комитеттин кароосуна, андан кийин 1-2 жана 3 окуу менен оңдолуп түзөлөт. Табият ошондой. Биринчи окууда концепциясы жалпы каралат, өтүрүч чекита өзгөрбөйт. Андан кийин экинчи окууда коомдук, парламенттик угуу жана башка пикирлер, сунуштар эске алуу менен, эгер жактырылса ал, өзгөртүү менен кабыл алынат. Бул субъект катары бүгүн Жогорку Кеңеш чыгып жатат. Аны тандоо жалпы кыргыз элинин тандоосуна коюлат. Тойгонбек ага, ушу демилгеленип жаткан баш мыйзамда баягы негизги өзгөртүүлөрдүн бири мына премьер-министр жоюлуп атат. Президентке ыйгарым укуктар арбыныраак берилип жатканын байкоого болот. Ошол эле учурда коомчулукта мындай бир чочулоо бар. Президенттин ыйгарым укуктарынын көбөйүшү аны ажыдаар кылат, бийликтин бир адамдын колуна топтолушуна себеп болот деген баягы чочулоолор айтылууда. Бул канчалык деңгээлде негиздүү? Кайырлуу кечиңиздер менен, урматтуу замандаштар, мекендештер. Бүгүнкү күнү бул өтө актуалдуу суроолордун негизи болуп калды. Себеби биз күнүмдүк документте эмес, өлкөдө жашоонун эрежесин белгилеген Конституциянын жаңы долбоорун талкуулап аткан маалдарда сөзсүз талаш тартыш болорун, аны жактагандар, анга каршы пикир айткандар сөзсүз болору, бул ченемдүү нерсе. Себеби айтылып калат,
талаштан шындық тақтық жаралады деп. Ошон үчүн бүгүн канчалык талаш болбосун, кандай пикирлер айтпасын, биз аны туура түшүнүп, туура кабыл алышыбыз керек. Бул опасения да бар негизи. Себеби мына 30 жыл эгемендиктин тарыхында башкарган президенттер 9 жолу конституцияны өзгөртсө, элдин негизги талабын, сунуш пикирин, ойлорун эсепке албастан өзүнүн бийлигин бекемдеш үчүн, өзүнүн ээлеп турган кызматын сакташ үчүн өзүнө карата конституцияларды өзгөрткөн. Чынында эле азыркы айтып атканыңдай аждары болуп чыгышты. Мына анын жыйынтыгы эмне менен бүткөнүн бардык элибиз абдан жакшы билет. Жана сурап бердиң ошоңо бир ооз сөз автору деп. Мындай чоң документтердин бир автору болбойт. Бул коллективный карала турган, чечиле турган маселе, бул коллективдин жалпы ой пикиринин, аракетинин жемиши деп айтсак болот. Мына Өмүрбек Чиркешевичте өткөнкү азыр абдан критикалап аткан, иштеп аткан конституциянын автору деп көбү жемелеп, көбү ар түрдүү сын пикирлерди айтып атат. Өмүрбек Чиркешевич только ошол конституциялык комиссиянын төрагасы болгондугу үчүн гана ошол атка конбосо, а так бул коллективный чечим, коллективный даярдалган проект болчу. Мына азыр да действительно мына өзүң айткандай негизги президенттин укугун, президенттин милдетин айталык абдан чоң көтөрүлүп атат. Себеби ушул убакка чейин канчалык президенттер өзүнүн укук албасын, бирок жоопкерчилик такыр болгон эмес. Не только президент эмес, ошол эле өкмөттүн жетекчиси, премьер-министр, жогорку кеңеш, бир дагы структура, мамлекеттик структура жоопкерчиликти сезген эмес, бирок өзүнө мүмкүн болушунча бийликти басып тартып алган. Мына ошонун кесепетинен бүгүнкү күнү это де-факт мамлекетибиз экономикалык, саясий, социалдык кризисте турабыз. Бүгүнкү күнү даже мен мындай катуураак айтсам, мамлекеттүүлүктүн болуш болбош тууралуу чоң суроолор жаралгандыгы бул талашсыз маселе. Мына президентке действительно укуктарды бердик. Бул 3-главадагы 1-2 разделдеги 43 статьяда президент боюнча жазылган. Да, президент бүгүн мамлекеттин башчысы, өкмөттүн да башчысы. Ошончолук укук берген менен бирге биз ал кишиден ошончолук жоопкерчиликти, андан да бийик жоопкерчиликти талап кылышыбыз керек. Ошонго равновесие жасай турган мындай мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Алсак, мына президент өкмөттүн жетекчисин дайындайт, министрлерди дайындайт. Бирок только жогорку кеңештин макулдугу менен дайындайт. Экинчиси, мына сотторду, эсептөө палатасын, борбордук шайлоо комиссиясын, жана генеральный прокуратура, жана башка структуралардын жетекчилерин дайындайт, тоже жогорку кеңештин макулдугу менен. Тойгонбек ага, мүмкүн болсо Замирге сөз берели. Замир мырза, мына жогоруда Тойгонбек ага айтпады, жоопкерчилик маселесин козгоп өттү да. Эгерде буга чейин баягы практиканы ала турган болсок, азыркы аракеттеги баш мыйзам менен биз мына парламенттик өлкө катары айтылып жүргөнүбүз менен аралаш системада жашап келдик. Президент дагы баягы ички саясатка, тышкы саясатка киргизип жаткан учур болду. Ошол эле учурда жоопкерчиликке келгенде же өкмөт жоопкерчиликти албайт, же президент жоопкерчиликти албайт, же жогорку кеңеш жоопкерчиликти албайт. Анан баягы ортодо эле ким күнөөлүүнү издеп кала берчүбүз да. Чындыгында эле азыркы баш мыйзам жоопкерчиликти бир адамга, президентке ыйгарабы, жана мындай зарылчылык керек беле, зарыл беле? Албетте, азыркы тапта бул абдан туура маселе. Себеп дегенде мына агай өзү айтып өткөндөй 2010-жылы кабыл алынган Текебаевдин жетекчилигинин натыйжасында да отпой кабыл алынган баш мыйзам өзүнүн максатына жеткен жок. Бул жакта калк айтса калп айтпайт. Бул жакта калктын калың катмары 60-65% ушул баш мыйзамдын өзгөрүүсүн талап кылып атат да. Бул жакта Текебаевдин түздөн түз жоопкерчилиги бар деп ойлойм. Себеп дегенде ал жетекчи катарында ошол нерсени жоопкерчилик катары алгандан кийин ошону өтөсүнө чыгарып мыкты деңгээлде иштеп чыгыш керек болчу деп ойлойм. Бул жакта мыйзам бул консервативдик көз карашка дал келбей калган деп ойлойм. Анткени бул жакта мыйзам жазылып атканда ошол Кыргызстандын коомчулугуна, адамдарына ылайыктуу, салт сана, үрп адатка ылайыктуу мыйзамдар жазылыш керек эле да. Тилекке каршы мыйзам бири-бирине беренелери каршы чыгып калып атат да. Бул өтө чоң катачылык деп ойлойм. Азыркы тапта
Биз бул баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек сөзсүз түрдө. Бизде де юра парламент, де факто президент. Биз азыркы тапта аралашма системага өтсөк, бул жакта бир объективдүү пикир жаралат деп ойлойм да. Себеп дегенде бизде жоопкерчиликтен качып атышат да, же парламент жооп бербейт, же өкмөт жооп бербейт, же өлкө башчы жооп бербейт деген нерсе. Ушул нерсени азыр чечип алышыбыз керек деп атат. Мына азыр коомчулукта 2 күндөн бери талкуулап атпайбы? Бул жактан адамдарды дагы, коомчулукту дагы эч нерсе жакпай жатканын айтсак болот да. Эмне? Мисалы алар айтып атат, коомчулукка чыгаргыла деп атат. Ошол нерсени коомчулукка чыгарса, алар туура эмес пикирлерин калтырып атышат да. Эл менен эсептешип жатат азыркы учурдачы. Бул нерсеге кадамды ташташыбыз керек. Мисалы мажоритардык система менен пропорционалдык система биргеликте болсун деп атат. Мисалы 90 депутат болсо, албетте бул жакшы. 120 депутаттан 90 депутат болсо, 90 депутаттын 35 эл өкүлү бул мажоритардык бир мандаттуу система менен келсе, ал эми пропорционалдык система менен 55 депутат келет. Бул жакта дагы мыкты күчтүү бир comparing да, мындай бири-бири менен competition кылат да, мындай салгылашып, анан ошол жакта элдин пикири биринчи орунга чыгат деп ойлойм да. Ушул нерсе бизге азыркы тапта керектүү. Себеп дегенде мурун кийин мына 2010го чейинки парламентте карасаңар абдан сабаттуу адамдар келген. Азыркы тапта чындыгын айтканда 6-чакырылышта бардыгын айтпайм, билимдүүлөрү да бар, баштар иштегендер да бар, бирок акчасы бар капчыктуулар келип жатат. Ошол нерсеге да бөгөт коюлат деп ойлойм. Бул нерсе туура. Мирлан Сарпбекович, биз мына 2013 жылдан бери парламенттик өлкө катары жашап жатабыз. Ал эми партиялык тизме менен шайлоо өткөрүп жатканыбызга 2007 жылдан бери өткөрүп жатабыз да. Анан ушундай учурда азыркы белгиленип жаткан баш мыйзамда багы партия жогорку кеңеш кандай шайланып келет так көрсөтүлбөптүр, баягы башка мыйзамдар менен аныкталат депчи. Биз ушундай учурда парламенттик өлкөдөн баш тартып жатканыбызга сиздердин жоопкерчилик канчалык? Мисалы үчүн ушул 6-чакырылыштын дарегине өтө көп сындар айтылды. Сиздер жоопкерчиликти мындай сезип атасыздарбы? Анан биз бүгүнкү күндө ушу парламенттик башкаруудан кайтканыбыз туурабы? Сиз депутат катары айтсаңыз. Рахмат. Мен калысы үчүн айтып коеюн. Албетте телегей тегиз мыйзам болбойт. Сөзсүз оң жана терс жактары болот. Бул аракеттеги конституция качан толук кандуу иштемек? Качан 120 мандаттын жарымынан көбүн 61'ди алган фракция же ошон түзгөн коалиция бекем болуп, өкмөттүн курамын толук жоопкерчилик алып, экономика жана саясатын колго алганда жоопкерчиликтүү аракет болмок. Тилекке каршы мына 3 шайлоо өткөрдүк. Бул система менен бир да партия ошол көпчүлүк добушту ала алган жок. Алган күндө дагы андай мүмкүнчүлүк болгон жок иштеткенге. Туура, 10 жыл аралыгы парламенттик президенттик системада жашап келдик. Мүчүлүштүктөр биринчи эмне болду? Коалиция түзгөндө тигил же бул партия, фракция өзүнүн программасын ишке ашыруу максатында өкмөттүн курамына ал тажрыйбасы туура келеби, келбейби, мына ушул алып кетет деген таризде сунуштап жатты. Тилекке каршы бир убакыт өтүп коалиция урагандан кийин ал чабал иштедиби же мыкты иштедиби эч кандай бир жоопкерчилик фракциянын атынан да коалициядан дагы болгон жок. Бул мүчүлүштүк деп эсептейм. Ошол эле мезгилде Кыргызстан бул эксперимент өткөрө турган учур дагы эмес, жер дагы эмес да. Бир жоопкерчиликти алга турган конкреттүү бир бийлик бутагы болуш керек деген бул мен жеке пикиримди айтып келгенмин. Эл өкүлү катары шайлоочулар менен жолугушканда шайлоочуларына пикирин жеткирип жатамын. Кээ бирлер ойлойт, бул тигил бул заказ менен же башка менен келип атат. Жок, мен өзүмдүн жеке пикирим менен чыгып таанышып, ошол сунушу менен кайрылып, ошонун негизинде талкууларга катышып жүрөм. Ошондуктан коомчулук дагы бүгүн туура түшүнүш керек. Жогорку кеңеш субъект катары ошол жалпы добуш берүүгө чыгарып берейин деп жатат. Ал эми тандоо жалпы эл тарабынан болсун. 6-чакырылышка бир топ сын пикирлер айтылды туура. 6-чакырылыш ачык айкын, курамы жана башка боюнча мен коллегаларыма сын пикир жана айтуудан мен алысмын. Ал боюнча мүчүлүктөр кетти. Алганга жол берген учурларыбыз өзүбүздө болду. Катышуу жана башка маселелер боюнча. Кеп санда дагы эмес, сапатта. Ошондуктан азыр 90 депутатты, мына эми айткандай 35-ин мажоритардык, 55-ин партиялык система боло турган болсо, бул партия дагы сакталат. Ошол мезгилде эл
парламенттин тандоосуна, шайлоочунун тандоосуна коюп берүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Шайлоочу дагы партияга дагы конкреттүү талапкерге дагы добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек. Ошондо шайлоочу менен депутаттын ортосундагы мамиле, жоопкерчилик, эртеңки күнү кайра элге баруу сезимдери ойгонуп, мындай бир сапаттуу иш аракет болот деген ойдомун. Ушуга кичине кошумча, биринчи иретте парламенттик башкаруу мамлекетте болушун үчүн ошонун главный фундаменти болгон партиялар бул мыйзамдуу, классикалык формадагы, стандарттагы партиялар болуш керек. К сожалению, биздин Кыргызстанда пока андай партиялар жок. Мына алып көргүлө 280ден ашык партия бүгүн Министерство юстициядан регистрациядан өткөн. Эми партия дегенге бир ооз айтып келелик, эмне дегенде биз партия дейбиз? Бул адамдардын тобу. Идеологиялык, саясий максат, көз караштардын бардыгы дал келген, партиянын программасынын уставын тааныган жана аны так аткарган ошол партиянын мүчөлөрүнөн жиналса, бул партия. А эми бүгүнкү күнү мен партияларды айтар элем, бул ачык акционердик коом болуп калды деп. Себеби партияда жүргөндөр эмес, мына выборго келгенде ошол акчалуулар, олигархтар, алар биринчи десятка, экинчи десятка, үчүнчү десяткада орундарды ээлеп, анан ошонун аркасынан депутат болуп келатат. Эмне үчүн азыр ушундай бир справедливый вопрос туулат? Ошол онун мына партиялык система менен шайлагандан баштап депутаттык корпус, парламент начарлап кетти десек жаңылыштык болбойт. Тойгонбек ага, азыркы демилгеленип жаткан баш мыйзамда даана көрсөтүлбөптүр, бирок конституциялык мыйзам менен аныкталат деп жазылган экен. Бирок жогоруда мынакей Мирлан Сакбедович дагы айтып калды, алдыдагы парламенттик шайлоо жанагы 55 партиялык тизме менен келет. Бирок ошол эле учурда муну колдосок болот. Талапкерге добуш беребиз деп атат. Себеби мындай да, вот бул эң чордонунда азыр мына ушул вопрос туруш керек. Бизде биринчи, экинчи чакырылыштагы жогорку кеңеш именно ошол система менен, мажоритардык система менен шайланган. Вот, эки палаталуу парламенттер болгон. Биринчисинде 35-70, экинчисинде 45-60 болуп. Вот, ал маалдарда эл өзүнүн добушун, конституциялык укугун пайдаланып шайлоого жана шайланууга укуктуу дейт. Анын үстүнө тикеден президентти, депутаттарды шайлаш керек. Ушул конституциялык мыйзамды толук жетекчилик алып, түздөн түз өзүнүн добуштарын берип, теге депутаттарды шайлаган. Мына азыр как раз 35-55 болуп атат. Эгер менин пикиримди сурасаңар, мен айтар элем 45-45 болгон абдан туура болот болчу. Себеби округтарды түзүү, значит, баягы шайлоо комиссиясынын анчалык кыйынчылык түзбөстөн округтар боюнча түзүлмөк. Ошол эле округтарда партиялык тизме менен дагы, жана мажоритардык система менен дагы шайланмак. Бул жерде эң негизгиси, мына мажоритардык одномандатный система менен шайлаганда эл түздөн түз депутатты көрөт, аны абдан сынайт, аны менен жолугушат, анын программасын, платформасын угат, анан добушун берет. Эми партиялык системадагы ушул жана пропорциональный система менен шайлана турган болсо, партия ар бир округга өзүнүн мүчөсүн коюш керек. Ошондо ошол округдагы эл жанакы партиянын мүчөсүн көрүп, ошонго добушун бериш керек. Мүмкүн ал жерге 5 коюлабы, 10 партия өзүнүн өкүлдөрүн коябы, ошондон тандап туруп бирөөнү шайлайт. То есть ошондо экөө тең элдин өкүлү болот, элдин мандатын алат. Анан элдин мандатын пайдалануу менен жогорку кеңеште өзүнүн депутаттык функциясын аткарса болот. Мен тактоо иретинде айтып коеюнчу, мен 45 55-35 деп мен айткан жокмун. Бул коомдо болуп аткан пикир. Ал жерде конституциялык мыйзам менен аныкталат деп турат. Туура. Кандай болушу азырынча бир нерседе кыйын. Азырынча эрте. Бул элдерден түшкөн пикирлерди, сунуштардын бардыгын айталык, ушул конституциянын долбоору менен иштеп аткан комиссия баарын топтоп, вот ошолордун эң керектүүсүн айталык бүгүнкү күнү бүгүнкү талапка сопутствует эткен үндөш, жолдош жанакы статьяларды киргизип, ошолордун баардыгын оңдоп солдоп туруп, анан кийин бышырып, эң тиги немесине чейин жеткирип туруп, анан кийин референдумга алып чыкса, бул конституция кабыл алынып калса көп жылга чейин иштей турган, элдин турмушун оңдоп, мамлекеттин өнүп өсүшүнө өзүнүн салымын кошо турган юридикалык документ болот деп мен ишенем. Чоң рахмат. Киргизилип жаткан дагы бир өзгөртүүлөрдүн бири элдик курултай институту киргизилет. Бул президенттин отчетун угат, өкмөттүн отчетун угат, жогорку кеңештин төрагасынын отчетун угат.
жана айрым мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин иши натыйжасыз болуп жаткан болсо, аларды кызматтан алуу, четтетүү жана чара көрүү жана башка ушундай сунуштарды берет деп баш мыйзамда демилгеленип жаткан ушул жаңы редакцияда жазылып турат. Замир мырза, айтсаңыз, бүгүнкүдөй коомдо элдик курултайдын ушундай бир институттун зарылчылыгы бар беле? Албетте бар. Себеп дегенде бизде парламенттик өлкөгө бизге азыркы тапта коомдун аң сезими дагы деле жетил элек. Ошого байланыштуу бул жакта аралашма болуп атат да. Андан сырткары парламентке көбүнчө буга чейин баягы мыйзамдар биздики иштебей келди да, көпчүлүгү чындыгын айтканда элдин баягы арыз муңу, чоң көйгөйлөрдүн бардыгы тең чыкпай баягы олигархтарга иштеп келди да мыйзам. Ошон үчүн бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен анан элдик курултай. Мисалы өкмөт куралып келгенден кийин өкмөттүн үстүндө иштеп жатканы кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай отчетторду алып турганга чоң бир мүмкүнчүлүк да бул элдик курултай. Бул элге иштейт дегенди билдирет да. Ушул нерсени өкмөт колдоп берип атат. Бул абдан жакшы көрүнүш деп ойлойм да. Ушул нерсени биз деген колдоп берсек жапырт. Башка туура эмес пикирдеги адамдар болуп атат бул жакта. Албетте алардын баягы эң чоң кызыкчылыгы бул мамлекеттеги туруксуздук маанилүү. Себептен алардын капчыгына тыйындар түшүп турат. Ошонун натыйжасында алар баягы элди топ-топ кылып бөлүп, ошонун натыйжасында мамлекеттүүлүктүн баягы кызыкчылыгын коргобой жатышат десем болот да. Ошол нерсени азыр биз мыйзамды кабыл алгандан кийин элдик курултайды да колдоп беришибиз керек. Коомчулук да элдик курултай. Ошонун натыйжасында бизде баягы атка минелердин көпчүлүгү мыкты бир деңгээлде натыйжа берет деп ойлойм да. Эгер алар чабал болуп иштей албаса, анда ал кызматты таштап кетет. Ошондой системанын негизинде бул жакта биринчи элдин кызыкчылыгы болуп атат. Эл, мамлекет. Ошондо мамлекетти ойлогон мурун башчылар болгон эмес, чынын айтканда. Бардыгы тең мына агайыбыз айткандай, бардыгы тең өздөрүнүн кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп, өздөрүнө ылайыктуу мыйзамдар жаздырып келген. Азыр келгиле, талайык калк мына бардыгын силерге ачык көргөзүп берели деп коюп атса, көпчүлүк элдер 2 күндөн бери критикалап сындап жатышат. Сындаганга жараша сунуш берсин. Үйүндө жатып алып диванный эксперт болуп отургандар абдан көп. Ошолор мамлекеттин чыккынчылары деп койсо болот да. Эгерде ошол сындап жаткан адамдар келип иштешсин, көрсүн, ошондо ашкананы билет деп ойлойм. Мирлан Сакбекович, ушул курултай кыска болсо. Биринчиден, поскольку мен кошумча айтайын дегеним, ушул курултайдын биринчи инициативасын көтөргөн инсандардын бири менмин да. Бул 2008 жылы мына Арыстанбапта абдан чоң бир курултай өткөргүчкүн. Ошондо улуу курултайга 47 делегат шайлап, бирок улуу курултай өзүнүн максатына жетпей калган. Убактылуу өкмөттүн маалында Роза Исаковна 7 облустун аксакалдарын топтоп жолугушабыз деди. Биз аксакалдар топтолуп ар бирибиз бөлүп алдык. Ким боюнча сүйлөйт деп. Мага ошондо тапшырышты жогорку кеңеш боюнча, курултай боюнча сүйлөп бериңиз деп. Анан мен Роза Исаковнага айттым. Поскольку Конституциялык комиссияны жетектеген Өмүрбек Черкешевич Текебаев болуп аткан үчүн мен инимди чакырып коюңуз. Анын адресине айтыла турган сунуштар абдан толо деп. Анан Өмүрбек келип катышты. Мен ошол жерде айттым, ушул курултай маселесин абдан көтөрүп. Себеби биринчиден эмне үчүн курултай керек? Эгерде любой чиновник, любой кызматкер өзүнүн үстүнөн бир контроль бар экендигин сезбесе, моралдык дагы, тиги мыйзамдык дагы жоопкерчиликти сезбейт. Ал билгенин өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем деши мүмкүн. Эгерде чувствует этсе, что контроль бар экенин, даже моральный жагынан, мыйзамдык жагынан болсо да моральный жагынан ал психологически ошонго даярданат. Ошондой жанакындай расширение кылбайт өзүнүн немес укуктарын. Мына ошол курултай боюнча 52-беренеге кирген. Азыр иштеп аткан Конституциянын 52-беренесинде бар. Бирок ал жерде курултайдын чечимдери ар Кыргызстандын жарандары топтолуп курултай өткөргөнгө укуктуу. Бирок анын чечимдери рекомендательный, то есть сунуш катарында кабыл алынат деп, анын шайланышы, анын иштөө принциптеринин бардыгы мыйзам менен чектелет, аныкталат деген. Ошол боюнча мыйзам кабыл алынган жок. 1 мүнөт. Жок, азыр мына депутаттардан бир топ депутаттар катышты. Ошол маалдагы убактылуу өкмөттүн жооптуу кызматкерлери катышты. Ошол курултайлар биз 5 жолу курултай өткөрдүк. Алар бардыгы айткан, туура экен. Биз шуну сөзсүз киргизишибиз керек экен, законун проектин иштеп чыгаралы деп. Биз өзүбүз законун проектин иштеп жогорку кеңешке бергенбиз. Бирок эч ким муну поддерживать этип кабыл алган эмес. Себеби эмнеде? Тойгонбек ага, Мирлан Сакбековичтен бир нерсени сурайлычы. Мына жогоруда Тойгонбек ага айтпадыбы? Курултайдын чечимдери сунуш катары гана
берилет деп сиз дагы көчө ушул жергиликтүү бир медиа каражаттарына интервью берип жатып айттыңыз. Курултайдын чечимдери азыркы баш мыйзамда дагы жөн гана сунуш катары берилет депчи. Бул жагы кандай окуат? Мурдакы эле азыркы долбоордо сунуш берүүчү координациялык мүнөзгө ээ катары жазылып турат. Курултай боюнча менин да өзгөчө пикирим бар. Курултайдын ролун бүгүн Жогорку Кеңеш аткарып жатат. Жогорку Кеңеш көзөмөлүн кылат, Жогорку Кеңеш угат отчетун, Жогорку Кеңеш сунушун берет. Азыркы курултайдын өзгөчөлүгү эмнеде болуп жатат? Жергиликтүү жана республикалык деңгээлде бир жылда бир жолу карап, сунушуна ылайык президент тигил же бул аткаруу бийлигинин өкүлүн, өкмөт мүчөсүн же өкмөт башчысын жумуштан алуу укугуна ээ болуп, алуу же албоо өзүнүн кароосуна ээ болуп жатат. Координациялык бул жерде бир аз ашыкча деп ойлойм. Координация кыла турган орган мамлекеттик бийлик органдары бар. Коомдук уюм катары болобу, аны кандай уюм катары болот, аны мыйзам менен аныкталат. Структурасы кандай шайланат, төрагасы ким болот, аны бюджет каралабы жокпу деген маселелер бар да. Ошондуктан жергиликтүү деңгээлде аткаруу бийлигин дагы көзөмөлгө алып тура турган орган катары жазылып жатат. Бул боюнча пикирлер, ача пикирлер бар. Мен жеке кароомдо албетте бир жылда бир жолу чогулуп, жалпы талкуу мамлекет деңгээлде эмне кайда багыттар болуп атат талкуулап угуп коюш мүмкүн. Мисалы Жогорку Кеңештин төрагасынын отчетун укту. Анга ишеним көргөзбөсө анда кандай андан ары кадам болот? Жогорку Кеңештин төрагасын шайлоо же чакыртып алуу өзүнүн регламентте процедуралык жолдору бар. Ушундай жагдайлар. Ушуга толуктуу. Мирланбектин айтканына мен анча кошула албайм. Бул жерде рекомендательный сунуш катарында деп азыркы проектте да ошондой жазылып калыптыр. Бирок бир жакшы интересный жери 7-чи статьяда жүрөт. Улуу курултай дейт, элдик курултай. Президенттин, Жогорку Кеңештин спикеринин жана элдик курултайдын төрагасынын отчетун угат. Эми бизде мына ушундай, эгерде кайсы бир органга отчет берсе, сөзсүз ошол отчетко тийиштүү баа коюлат. Же канаттандырарлык, же канаттандырарлык эмес деп. Бул, конечно, кабылдана турган кийинки конституциялык мыйзамдарда такталып аныкталып жазылат. Бирок менин пикирим кандай? Менин пикирим, эгерде мисалы үчүн президент отчет берди, бир жылда иштеген боюнча. Курултай обсуждать этип, канаттандырарлык эмес деген пикирге келди. Даже мыйзам жагынан дагы кызматтан кетпей, айтып атпайбы көбү? Аны чечим чыгарсын, бирок президент аны признавать этпей койсо болот да деп. Болот. Бирок моральный канчалык паска кетет. Себеби элден шайланып келген Жогорку элдик курултайдын өкүлдөрү президентке канаттандырарлык эмес иштедиң, сенин ишиң канаттандырылбайт депсе, мунун өзү президент үчүн өтө чоң моральный жагы бар. Ушул жерден курултайдын ошентип айтууга укугу бар, дарамети жетет деп ойлойсузбу? Көп учурда бул курултай бул кошоматчылардын жана башка ушундайлардын өкүлү жыйыны болуп калат деп аткан. Опасенияны мына көп эксперттер дагы, көп жарандар дагы айтып атат. Бул курултай дежурный курултай болот, тигиндей мындай болот деп. Көбүнчө Түркмөнстандагы жагдайга салыштырып ошондой пикир болуп атат. Себеби мына Акаевдин алдында 2 курултай өткөн. Ал Акаевдин инициативасы боюнча Акаевдин администрациясынын тиги аракети менен топтолгон. Бакиевдин маалында 24 март күнү тоже курултай өткөн. Анда да Бакиевдин инициативасы менен президенттик администрациянын аракети менен ошол курултай чакырылып, анан анга делегаттар алардын айтканы боюнча дайындалган. Бийлик кийлигишкен. Ошон үчүн дежурный курултай болгон. Ал эми мына элеке курултайда биз сунуш кылып аткан курултайда эл өзү шайлайт. Бийлик кийлигише албайт делегаттарды шайлаганда. Делегаттар бир жылда бир жолу топтолот, бир тыйын кетпейт. Ар бир өзүнүн расходу менен келип, бир күнбү, 2 күнбү обсуждение кылып, оценка берип кетет. Андан тышкары, бул жерде жазылып атат 7-чи статьяда. Курултай министрликтердин, местный самоуправлениянын жетекчилеринин иштери канаттандырарлык эмес болсо, не соответствует занимаемой должности деген сунуш пикирлерди президентке соответствующий структураларга киргизет. Алар андан сөзсүз жыйынтык чыгарыш керек. Даже биздин пикирибиз боюнча ушундай, эгерде курултай президентке канаттандырарлык эмес деген баа берсе, президентте бир укук калат. Жалпы элдик референдумга чыгуу. Эгерде жалпы референдумга катышкандардын 50+1 президент жактырып
туура иштеп атат десе президент иштеш керек, курултай тарап кетиш керек. Чоң рахмат. Замир мырза. Бирок дагы бир нерсени айтып коеюн. Мүмкүн болсо Замирдин сөзүн Жок, угалы. менин пикирим да. Мына могул жерде айтылып атат, курултайды чакырыш президенттин прерогативы. Бул маселеге өзүнчө кайрылалы. Жок, жок. Төгөнбай кайрылабыз азыр Замирдин сөзүн угалы. Пожалуйста. Албетте бул жакта курултай болуш керек сөзсүз түрдө. Эгерде 2010 баш мыйзам кабыл алынбады эле, ошондо өкмөт мыкты деңгээлде иштегенде, парламент мыкты деңгээлде иштегенде, өкмөт да мыкты деңгээлде иштемек да. Бул өзүнүн өтөсүнө жеткен жок. Бул жакта Мирлан ага айткандай, биз өкмөттү жетектедик, өкмөттүн үстүнөн карадык деп атпайбы? Бул өтөсүнө жеткен жок. Себеп дегенде ошол көпчүлүк айтып атпайбы? 120 депутаттын баардыгы билимсиз деп атпайбы? Мен бул нерсеге толук кошулбайм. Ал жакта албетте базаркомдор бар, олигархтар бар, анан билимдүүлөр да бар да. Бул жакта өкмөт өзүнүн баягы элдин максатын аткарган жок да, элдин баягы эмгегин, элдин баягы шайлоодогу салган добуштарын так аткарган жок. Бул жакта жеке өзүмчүлдүк система болуп кетти. Бул жакта өздөрүнө гана мыйзамды иштетип алган сыяктуу болду да. Ошого байланыштуу азыркы тапта калк айтса калп айтпайт. Мына элдердин көпчүлүгү, мисалы биздин айымдарыбыз, Орусияда 1,5 миллионго жакын адамдарыбыз эмгектенип жүрүшөт мигрант болуп. Мамлекеттегирде мыйзам иштегенде, мыкты деңгээлде иштегенде, анда өздөрү бейиштей болгон мамлекетте иштеп жашашмак да. Ошонун натыйжасында продуктивдүүлүктү, эффективдүүлүктү жогорулатуу максатында алардын төбөсүнө ошо элдик курултай болуп атат да. Эгерде ушул элдик курултай өзүнүн эгерде парламент, өкмөт мыкты деңгээлде иштесе, элдик курултай тарап кетүүгө дагы макул. Ошол элдин бул жакта элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы болуп атат. Ошол үчүн курултай уюштурулуп жатат. Замир, жогоруда эле мына Мирлан Исакбекович айтып өттү. Биз бүгүн айтып аткан элдик курултайдын ролун парламент аткарып жатат деген сөздү айтты. Сиз ушул Бул аткарбай эле, мен дагы азыр ачыктап айтып коеюн. Аткарбай эле, баасы 2 деген бааны койсо болот да. Ошол бир жагдай ушул курултайды биз Түркмөнстандагы жанагы маслихат жыйынга окшоштуруп жүрүшөт да, баягы кошоматчылардын кол чаап алкыш айткан, президентке мактоолорду айткан бир институт болуп калат, жөн гана жыйын болуп калат деди. Сиз ушундай чочулоону, ушундай божомолду туура көрөсүзбү, бек көрөсүзбү? Жок, мен бул жакта эч кандай чочулоону менде жок. Себеп дегенде азыркы тапта бизде билимдүү, коомчулукта билимдүү адамдар көп. Биз Борбордук Азиядагы саясий жактан дасыккан калкыбыз, абдан мындай ачылган, саясатты тааныган калк болдук биз. Ошондуктан биз бул нерсени баягы бийликке иштеп берет дегенден алыспыз. Мына убагында Акаевдин убагында 2 жолу ушул курултай, элдик курултай болду деп атпайбы? Бул ошол аппараттын алкагында болгон да. Бул жакта эл өзү тирилип, эл өзү ушул демилгени көтөрүп жатат да. Эгерде өкмөт мыкты деңгээлде иштесе, бул парламент мыкты деңгээлде иштесе, эл үчүн иштесе, экономика дүркүрөп өнүксө, инновация, медицина, билим берүү тармагы, чегара маселелер чечилсе, анда элдик курултай жок болот. Мындай да, ушул жерде 1-2 ооз сөз. Мына Мирбек айтып өттү, парламент курултайдын функциясын аткарып атат деп. Мен айтар элем жок. Парламент мыйзам чыгарат. Парламент бүгүнкү иштеп аткан конституциянын негизинде дайындайт кызматтарга, чечет бул маселелерди. Ал эми курултай кызматка дайындоо боюнча мында укук жок, дайындабайт. Бул только көзөмөл формасында. Эмне үчүн биз курултайды поддерживать этип атабыз? Себеби башка аркабыз калган жок. Жанакы эл оппозиция эткенде президент болгондордун бардыгы эле жанакы дракон болуп чыга келгенден кийин анга бир противовес дайындашыбыз керек. Именно ошо противовес катарында жогорку кеңеш, бүгүн шайлана турган 2 палаталуу дейлик, элдик курултай, анан кыргыз эли. Мына ушул үчөө ошонго тең салмактуулукту түзөт. Мына айтып атпайсыңбы, Түркмөнстанда кол чаап турган курултай болбойбу деп? Болбойт эч качан. Себеби кыргыз эли уже өзүнүн укугун билип, конституциянын негизинде Кыргызстанда бийликтин туткасы, булагы, ээси эл экендигин сезип, мына айтып атат 3 жолу, мен айтар элем 4 жолу бийликти алмаштырды. 1991 жылы тоже мына митинг ошондо биринчи башталган. Абсамат Маселиевичти кызматтан бошотуп атканда тоже ушул процесстердин баары өткөн. Андан кийин төңкөрүш жолу менен мына Акаевди качырды. Төңкөрүш жолу менен Бакиевди качырды. Мына азыр Жээнбековду 3 жылын аткартып тургандан кийин кетирип атат. Түркмөн эли менен Кыргызстандын жарандарын салыштырышка мүмкүн эмес азыр. Бул ат менен төөдө айырмасы бар. Менин айта турган дагы бир немем, курултайды чакыруу президенттин прерогативи дейт. Бул туура.
Себеби президент ең жогорку саясий бийлик болгондон кийин башка бир дагы бийликке тапшырышка мүмкүн эмес. Именно президент чакырчу укуктуу болуш керек. Бирок президент чакырбай койсочу. Ошон үчүн мына курултайдын кийинки закондорунда мүмкүн курултайдын ортосунда президиуму болобу, же правлениясы болобу, же төрагасыбы, буларга да укук бериш керек. Себеби булар дагы президент чакырбай койгон маалдарда шундай бир ситуациялар пайда болуп калса, сөзсүз курултай келип, кайсы бир мамлекеттин өнүгүү өсүү жолун тандаганда, же кайсы бир чиновниктин ишине баа бергенде, баа бериш керек болуп калса, значит, ошо курултайды президенттен башка дагы чакырганга укуктуу болуш керек да. Ошон үчүн мен айтарым, ошонга кошуп кетишибиз керек, что төрагасы, элдик курултайдын төрагасы, же элдик курултайдын президиуму, же башкармасы жыйынды чогулталат деп. сөзсүз чакырганга укуктуу болуш керек. Эрлан Сакбекович. Албетте бүгүнкү мындай коомдук теле берүүдө дагы талкуу, бул да талкуу. Албетте аны убакыт саат көргөзөт. Кабыл алынып калса мыйзамда кандай иштейт, курултайдын функциясы кандай алып кетет, жанагындай Түркмөнстандай болобу болбойбу аны да убакыт көргөзөт да. Мен айтайын дегеним, бүгүн биз көбүрөөк ушу башкаруу, бөлүштүрүү, көзөмөлдөйбүз, карайбыз деген тегерегинде талкуулап атат да. Кыргыз элине бүгүн эмне керек өзү? Кыргыз элине стабилдүү мамлекет керек. Ишкерлерге стабилдүү мамлекет керек. Башка улуттун өкүлдөрүнө стабилдүү мамлекет керек. Элге мындай социалдык экономикасы чың, өзүнө кирешеси бекем, мындай кандай чарбалык маселе болсо дагы бат чечилип, каралып, алдыга жылган мамлекет керек. Ошондой эле ал жерде маданият, тарых, социалдык жана саясат укуктары, аксакалдар соту, көптөгөн мындай өзгөрүүлөр камтылган. Биз азыр талкууну карасак, байкасак, ошол бийлик талаштын эле тегерегинде дагы деле чыга албай атабыз да. Эрлан Сакбекович, баш мыйзамда дагы көтөрүлүп аткан өзгөртүүлөрдүн бири азыркы учурда жогорку соттун алдында конституциялык палата катары иштеп жаткан конституциялык сотту кайрадан өзүнчө орган кылып, конституциялык сот кылып түзүлөт деген демилге айтылып атат да. Бул нерсе негиздүүбү, канчалык деңгээлде зарыл эле? Мен ойлойм, бул боюнча да юристтер так өзүнүн пикирин билдириш керек. Менин баамымда бул негиздүү. Себеби конституция боюнча талаш тартыш маселелер болгондо конституциялык сот өзүнүн негиздүү жоопторун берүү менен конституциянын аткарылышын кандай бир маселе болсо убагында карап турууга сот бийлиги катары конституциялык сот бийлиги дагы керек. Ошол эле мезгилде дагы бир нерсе белгилеп кетейин. Башкы прокуратура боюнча дагы бул жерде өзгөрүүлөр бар. Көзөмөлдөөчү негизги мамлекеттик орган катары башкы прокуратуранын дагы мүмкүнчүлүктөрү каралып жатат. Жоопкерчиликтүү должностное лицо деп коет. Жетекчилик кызматта иштеген айыл өкмөт башынан тартып, акими, губернатор, өкмөт жана башка баштардын бардыгы мурдагыдай надзор кандай болгон болсо, жоопкерчилик мына ошондой мүмкүнчүлүк дагы каралып жатат. Бул дагы мен ойлойм тартип үчүн, экономика үчүн, жоопкерчилик үчүн маанилүү моменттер. Кошумча, мен Мирлан кечиресиң, сенин айтканыңа мен кошула албайм. Биз конституциялык сотту көргөнбүз. 10 жылга чейин жогорку сот, конституциялык сот болгон. Анан кийин бекеринен конституциялык сотту жогорку соттун составына киргизгенибиз жок. Себеби бүгүнкү күнү конституциялык соттун 9 мүчөсү бар. 30-40ка жакын ошолордун кызматын кылган обслуживающий персоналы бар. Ал эми бюджеттен кеткен расход примерно 800 миллиондун айланасында. Бирок конституциялык сот кээ бир жылдары бир жылда бир маселени карабайт. Бир маселени карабай калышы мүмкүн. Ал эми жогорку сот судьялары дээрлик буларга караганда 100 эсеге жакын нагрузка менен иштеп атат. Каяктан да справедливость. Ошон үчүн ошол маалдарда биз аны поддерживать этип, туура, равномерный калыс чечилиш керек бул маселе. Ошон үчүн монолеки конституциялык сот жогорку соттун составына кирсин. Ошол расход тигиндемдалардын бардыгы ошо менен равномерно чечилсин деген максатта киргизгенбиз. Менин пикирим бүгүн азыркы учурда проектте бул туура эмес берилип атат да, менин пикирим боюнча кайрадан жогорку соттун составында калыш керек конституциялык сот. Биринчиден, экинчиден, мына мен Америкада 43 күн болуп, жогорку сот менен да жолугушуп, сүйлөшүп келдик. Аларда жогорку федеральный сот 9 эле кишиден экен.
ошонун төрагасы менен сүйлөшкөндө айтты, эң эле стажы азы 20-25 жыл экен. 9 эле киши. Аларда конституциялык сот деген жок. Ошол жогорку сот бардык конституцияларды тактыгын, аныктыгын, чечмелешин башкалардын бардыгы ошолордун функциясына кирет. А бүгүнкү күнү 9 судья эгер бир жылда бир вопрос карабаса, бир чечим албаса, ал эми ошондой эле жогорку соттун судьялары аларга караганда бир топ эсе нагрузка менен иштеп атса, анан аларга кеткен расход намного көп болсо, каякта калыстык? Ошон үчүн мен буну мындай тиги составында калсын деп айтар элем. Демек, сиздин пикир Конституциялык сот, жогорку соттун палата катарында жок дегенде палата катарында калсын. Замир мырза, сиздин оюңуз кандай? Бул жаңы баш мыйзамдын үлгүсүн көрдүк да, мен ошол боюнча айтып кетейин деп атам. Ал жакта мага жакканы баягы элдерди биринчи орунга коюп атат да, биринчи орунга. Элдин укугун биринчи орунга коюп атат, экинчиси болсо экономикага. Бул абдан жакшы көрүнүш деп айтам да. Ал эми жаман жактарынан болсо, бул жанагы тийиштүү, маанилүү, мартабалуу кызматтарда отурган адамдардын функциялары так белгиленбептир да, ошол нерсе өзгөртүү киргизсе деп ойлойм да. Анан ошондо тактык болот. Анан эгерде мамлекет элди ойлосо, экономика өнүгөт, анан мамлекет дүркүрөп өнүгөт да. Ошондуктан мен ойлоп атам, азыркы тапта ушул долбоордун алкагында жаңы өзгөртүүлөрдү дагы кошуп, жаңы иштеп чыксак, сөзсүз түрдө эл дагы ойгонуп калды. Бул баш мыйзам иштейт деп ойлойм. Ал эми жанагы эл аралык стандарттагы мисалдар албетте булар туура. Биздики болсо конституциялык жактан алып караганда кызматкерлердин көпчүлүгү өздөрүнүн баягы жоопкерчилигинен качып, парданын аркасына жашынып калмай адаттары бар да. Ошол нерседен арылтуу үчүн мыйзамдарды так, юристтер так иштеп, укук жаатындагы баягы кийин ошол мамлекетке зыян келтирсе же мамлекетке өзүнүн ишин так аткарбаса, ошол жоопко тартылуучу дагы бир мыйзамдарды иштеп чыгыш керек деп ойлойм. Ошондо объективдүү пикир пайда болот деп ойлойм. Чоң рахмат, урматтуу мырзалар. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Мүмкүн болсо жыйынтыктоочу сөз катары бир 30 секундтук убакыт берейин ар бириңиздерге. Мен аксакал катарында урматтуу балдарым, кыздарым, замандаштарым, силерге кайрыларым, бүгүнкү күнү кыргыз элине, кыргыз мамлекеттүүлүгүнө талаш тартыш, конечно, керек. Бирок бир жакадан баш, бир жөнүнөн кол чыгарып, ошол конституциялык долбоорду абдан катуу талкуулап, өзүбүздүн кошумчаларды киргизе турган өзгөртүүлөрдүн баарын киргизип, ушуну кабыл алып, мыйзам талаасына тезирээк отурушубуз керек. Себеби мыйзам талаасына отурары менен биздин колу коңшуларыбыз, алыскы жакынкы мамлекеттер, ошондой эле эл аралык финансовый институттардын бардыгы биз менен мамиле жасап, келе турган инвесторлор келет. Ошонун гана натыйжасында биз элдин күн мүдөөсүн, максатын, ой пикирин турмушка ашырып, турмушун көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт, шарт болот. Ынтымакка чакырам. Биз, мисалы үчүн, мына бизге кызмат керек эмес, кимдир бирөөнү поддерживать этиш максатыбыз эмес. 63 Кыргызстандын жараны азыр президенттикке талапкер болуп атат. Кимисинин пешенесине жазды, кимиси 10 январда президент болору ал бир кудайдан. А бирок биз кимдир бирөө үчүн эмес, система үчүн, мыйзамдуулук үчүн, анан келерки өсүп өнүгүүгө сопутствовать эте турган бир жакшы юридикалык документти алып алыш үчүн ушунга аракет кылыш керек, ушунга салым кошушубуз керек. Рахмат. Нурлан Сакбекович. Мен айтарым, урматтуу коомчулук, урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте кызуу талкуулар жүрүп атат. Бир жеке инсандык ар намыска шек келтирбей турган маселелер менен конкреттүү ушул баш мыйзам боюнча сунуштар болсо, кагаз жүзүндө болобу, талкуу жүрүндө болобу берсеңиздер деген сураныч биринчиден. Бул эмнеге? 6-чы чакырылыш белгилүү мөөнөткө убактысын узартып, ушул субъект катары мыйзамдарды ратификация кылып, баш мыйзамдын долбоорун коомчулукка мындай сунуштап жатат. Тандоо жалпы кыргыз элинде. Ким башкаруу системасын президенттик каалайбы, парламенттик каалайбы, аны добуш берүү менен гана чечебиз. Кыска топ же мындай бир кайчы пикирлер менен бүгүн ал маселе чечилбейт. Ал добуш берүү менен гана чечилет. Чоң рахмат. Замир мырза. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, азыркы тапта Кыргызстандагы экономикалык, социалдык жана ошондой эле башка маселелердин көптүгүнүн бул келип чыгышынын бирден бир себеби бул мыйзамдын иштебей жаткандыгы. Ошондуктан биз азыр конституцияга реформа кылышыбыз керек.
кылынып жаткан иштерде катачылыктар да болот. Ошол нерсени биз туура кабыл алышыбыз керек. Мамлекетибизде бүтүндүк болсун, мамлекетибизде тынчтык болсун, элибизде бейкуттук болсун, чет өлкөдө тентип жүргөн биздин мигранттарыбыз мамлекетибизге келип өз мекенинде жашасын деген максатта болуп атат. Ошондуктан бул нерсеге биз 30 жыл аралыгында ушундай кыйын күндөргө кептелдик. Эми биз бул катачылыктарды кайталабашыбыз керек. Ошондуктан биз конституциялык реформага колдоо көргөзүп, өзүбүздүн пикирибизди кагаз жүзүндө болобу, пикир жүзүндө болобу интернеттен билдирип, коомчулукка туура пикирлерди калтырганды үйрөнөлү. Баарыңарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат, урматтуу мырзалар, биздин студияга келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ой пикирдин бул жолку чыгарылышында биз сунушталып жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоору, конституциялык реформанын алкагында сөз кылдык. Биздин бүгүнкү талкууга жаш активист Замир Айылчиев, Жогорку Кеңештин депутаты, вице-спикер Мирлан Бакиров жана коомдук саясий ишмер Тойгонбек Калматовдор катышты. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым. Кийинки чыгарылыштан амандашканча саламатта туруңуздар.